Улукбу Амирова алгачкы эмгек жолун өзү туулуп өскөн айылдагы мектепте мугалимдик кесиптен баштаган. Андан кийин Баткен шаарындагы Өрүкзар балдар бакчасында музыка мугалими, Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепте тарбиялык завуч, орус тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенген. Ал эми журналистика тармагына 2000-жылдарда келген. Бай идеясын, билим тажрыйбасын радио журналистика тармагына жумшап, жаңы программалар үстүндө иштеген. Баткенде жаңыдан ачылган радионун алып баруучусу, кийинчерээк Салам радиосунда журналист, программалар боюнча редактор, шеф-редактор кызматын аркалаган. Улукбу экөөбүз ошол 2001-жылы Салам радиосу түптөлгөндө эле ошол кошо баштап ушул радионун түптөлүшүнө өзүбүздүн салымыбызды коштук эле. Чогуу эфир алып барып калат элек, эфир шерик болуп. Бир нерсени эстеп кетейин, мисалы ушунчалык эфирге даяр болбосоң дагы, мындай бир эфирдин шаңын чыгарат эле да. Мисалы өзүнчө бир нерсени ойлой таап, тамашаны, анан реалдуулукка да кайганда жакын да. Мисалы эфирге кечигип калсак дагы ким кызыл жолдуктар, ким сабырды көрүп калса айтып коесуңар, эфир башталды деп ушундай бир тамашаларды чыгарып өзүнүн мындай креативдүү жагынан көрсөтөт эле. Демилгелүү таланттуу журналист гана болбостон артында келаткан жаш кадрларды ээрчите билген мыкты устат да боло алган. Өзүнүн бай идеясын бөлүшө билип, жаңы радио уктуруулардын, программалардын үстүндө иштеген. Улукбу эже мына өзүнүн журналистикага кошкон салымдарын мындай ат көтөргүс десек да болот. Акыркы учурда ошол мурдакы Салам радиосуну Салам медиа кылып өзгөртүп, аябагандай чоң иштерди аткарды да. Ошол эле учурда ушул Салам медиа аркылуу көптөгөн жаш журналисттердин чыгуусуна ошолорго жол ачып берди. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол жерде журналисттер иштеп атат. Бардыгы ошол Улукбу эже өзү кеп кеңешин берип, журналистика ошол радиодо кантип сүйлөсө болот, радионун жол жоболору кандай болот, баарын өзү үйрөтүп жүрдү. Ошол эле учурда мына кесиптеш катары бизге дагы көптөгөн кеп кеңештерин берип, өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп жүргөн. Бирок эми ушул ушум ажал экен, арабыздан күтүүсүздөн алып кетти. Кандай дейбиз эми жакындарына, ушул балдарына, бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Коомдук иштерге да активдүү катышып, соңку жылдары Кыргызстандагы аялдар демократиялык тармагынын Баткен облусу боюнча координатору, Баткен шаардык кеңешинин депутаты болгон. Сессиялык отурумдарда Баткенди өнүктүрүү, шаар тазалыгын сактоо, ишкерликти өнүктүрүү маселелерин көтөрүп чыгып, кайрымдуулук иштери менен да алектенген. Улукбу Аскаралиевна ушундай бир жакшы депутаттардын эң бир активдүү, энергичный аял киши болсо дагы ошол эркектерге тете жумуштарды, идеяларды, сунуштарды берип турган депутаттар катары билип калды. Бир маселени көтөрө турган болсо, ошол маселенин чечүү жолдорунда сунушу менен кайрылып жүргөн депутаттарыбыздын бири болчу. Албетте арт кайрылуу болсун. Баткенден чыган кызы Улукбу Амирова бир катар эл аралык жана жергиликтүү коомдук фонддор менен да тыгыз иш алып барып, Баткен облусу үчүн маанилүү долбоорлорду жүзөгө ашыруу аракетин көрүп келген. Улукбу Аскаралиевна акыркы жылдары ошол Дан Азат Ордо жоопкерчилиги чектелген коому жана Дан Азат коомдук фонддоруна дагы жетекчилик кылып, бир катар эл аралык уюмдар менен иштеп, Баткен эли үчүн, кыргыз эли үчүн абдан көп пайдалуу жумуштарды жасады деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошол эле аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен иштөө, аялуу катмардагы балдар менен иштөө, мигранттардын балдары менен иштөөгө өтө көп басым жасар эле. Мындан сырткары ушул биз жашаган коомдогу ачык айкындуулукту, ак ниеттүүлүктү орнотуу үчүн Ачык Баткен деген атайын бир чоң долбоорду область боюнча камтып, ошол долбоорду учурда жүзөгө ашырып аткарып жаткан. Тилекке каршы анын мындан да чоң максаттары, пландары бар болчу. Бүгүнкү күндө ишке ашпай калды. 2016 жылдан тарта Салам медиасын жетектеп, жетекчилик уюштургуч сапатын көрсөтө алган. Мукам үнү менен радио эфиринин ажарын ачкан маркум Улукбу Амирова Баткен элинин булбул эле. Комузда кол ойнотуп ырдаган ырлары менен эл эсинде кала берет. Анын артында бир уул, эки кызы калды. Сени таштап учуп кетсем куш болуп, талайыма ошол тагдыр туш болуп.
Барыны багын өзүң болдуң себепкер, тагдырыңдын калганына суз болуп. Эми улукбүй дегенде бүгүнкү азыркы мына ушундай жашоодо бир жашоого бүгүнкү ушул жарыктыкка бир позитивдүү мамиле жасаган адамдын үлгүсү деп билем да. Анткени ал ар бир аткан таңыбыздан ырахат алалы, ар бир жарыктыкты туура пайдаланып калалы, ар бир мүнөтүбүздү туура пайдаланып, аябай эрте менен эрте туруп, жамаатын, кесиптештерин дагы ошол эрте турууга, анан ар бир ишке ушул бир жетишип калууга үндөйт эле да дайымчы. Анан мен айтат элем, ошол улукбүй бир жергиликтүү кеңештин депутаты, журналист, маданиятка эмгек сиңирген бир адам катары эмес, жөнөкөй эле бир жаран катары дагы ар дайым калктын ушул бир ылдыйкы жардамга муктаж катынарына жардам бергенди жакшы көрчү да. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына Баткен облустук медиа борборунун жетекчилиги жана эмгек жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтат. Анын адамгерчилик асыл сапаттары, эли жери үчүн жасаган барандуу эмгектери түбөлүккө жүрөгүбүздө сакталып кала бермекчи. Мингүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.